12 марттагы күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Бишкектеги спорттук мектептердин биринин жетекчиси ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу жана документтерди жасалмалоого шектелип кармалды. Аталган мектепти текшерүү өтүнүчү менен Свердлов райондук милициясына мэриянын дене тарбия, спорт, туризм жана жаштар иштери департаментинин директору кайрылган. Текшерүүнүн жыйынтыгында аталган мектепте мүлктү кабыл алуу, өткөрүп берүү учурунда спорттук шаймандардын көлөмү отчетко туура келген эмес. Натыйжада мамлекеттик бюджетке 1 миллион сомдон ашык зыян келтирилген. Аны менен катар шектүү директорлук кызматына дайындалып жатканда Жусуп Баласаган атындагы Улуттук университеттин башкаруу жана бизнес институтунда окуганы тууралуу жасалма диплом бергени аныкталган. Милиция кызматкерлери 39 жаштагы СК аттуу шектүүнү кармап, райондук сот аны үй камагына чыгарган. Жергиликтүү басылмалар ал бильярд боюнча дүйнөнүн 3 жолку чемпиону Каныбек Сагынбаев экенин жазышууда. Улуттук дзюдо федерациясынын президенти Жолдошбек Көлбаев өз каалоосу менен кызматтан кетти. Бирикменин башкаруу комитети анын арызын 6 мартта карады. Ал эми 2012 жылдан бери федерацияда вице-президент болуп келген Кубанычбек Кангантиев Париж 2024 Олимпиада оюндарына аяктаганга чейин бирикменин президентинин милдетин аткара турган болду. Жолдошбек Көлбаев өткөн жылы УКМК тарабынан жок кылынган Грим Төбөл Камчы Көлбаевдин иниси. Ал бул кызматты 2016 жылы аркалап, кийин 2020 жылдын декабрында кайра шайланган. Камчы Көлбаев каза болгондон бери кылмыштуу топко байланышы бар делген бир катар мамлекеттик кызматкер иштен алынган. Сот Facebook'тагы билдирүүсү үчүн кармалган 38 жаштагы Нурбек Кайназаровду 3 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу Жалал Абад облустук сотунан билдиришти. Маалыматка ылайык, мындай чечимди Жалал Абад шаардык соту 19 январда кабыл алган. Кайназаров бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренесинин негизинде айыпталууда. Кайназаров буга чейин шаардык соттун өкүмү менен макул болбой, апелляциялык тартипте Жалал Абад облустук сотуна кайрылган. Облустук сот шаардык соттун чечимин күчүндө калтырды. Жалал Абад облусунун Ала Бука районунда төрөлгөн 38 жаштагы Нурбек Кайназаров өткөн жылдын ноябрь айында УКМК тарабынан массалык башаламандык уюштурууга чакырык жасоого шектелип, Орусияда кармалып, Кыргызстанга алынып келинген. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова Кемпирабад иши боюнча соттолуп жаткан саясатчы Бектур Асанов тез арада чет өлкөдө дарыланууга муктаж экенин билдирди. Бектур Асановдун баш моюн омурткасында грыжа бар. Алардын бирин Бишкектеги ооруканада операция менен алып салышкан. Врачтар калган грыжаны операция менен алууга Кыргызстанда техникалык мүмкүнчүлүк жок дешүүдө. Бүгүнкү күндө Асанов өз алдынча кыймылдай албайт. Күнү-түнү тынбай оору басаңдатуучу дары ичүүгө аргасыз болуп жатат, деди ал. Абдирасулованын айтымында андай операция Туркияда жасаса болот. Асановго Стамбулдагы дарыгер Эркан Картаноглунун клиникасынан чакыруу келген. Асанов качып кетпейт, дарыланып бүткөндөн кийин кайтып келет деп ишенем. Козголгон кылмыш иши боюнча мыйзам алдында толук жооп берет деп кепилдик берем. Эгер Бектур Асанов Стамбулдан келбей койсо, ордуна мен сот жообуна тартылууга макулмун, деди укук коргоочу. 11 журналисттин иши Сапарбек Акунбеков үй камагына чыкты. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту чыгарды. Маалым болгондой, сотко баш коргоо чарасын өзгөртүү өтүнүчү менен Ички иштер министрлигинин тергөөчүсү жана журналисттин жактоочусу кайрылган. Кыргызстанда журналисттердин массалык түрдө камакка алуу 16 январда башталган. Темиров Лайфтын жалпы 11 журналисти кармалган. Алардын баарын сот 2 айга тергөө изоляторуна киргизген. 9 кишиге массалык башаламандыкка чакыруу беренеси менен иш козголуп, ал эми Темиров Лайфтын жетекчиси Махабат Ажибек кызы менен Азамат Ишембековго башаламандык уюштурууга аракет кылуу беренеси менен айып тагылган.